Assalamu alaikum dostlar. Biz Балқыш шаарындагы Каракол тарабынан кире беришиндеги оң тарабындагы мондай бир кызыктуу ары өтүп бери өткөндө токтоп деле көргүңөр келет болуш керек. Ушул жерде скульптуралар, бетондон жасалган скульптуралар бардыгын карагыла коебуз. Тирүүдөй жасалып турганчы. Бугу, элик, теке карагыла. Тирүүдөй жасалып турду темеле. Ушул жерде аябай кызыктуу нерселер жасалат экен. Мына арстандын баштары килтеген чоң мекемелердин алдына койгонго бул жаңы эле жасалып сырдала элек экен. Бетон. Мондай фонарьлар, кафелер, королорлорго деле койсоңор болот да. Анан фонтандар, павлиндер, бала бакчага, жана ар кандай кафеге, гостиницага ылайыктуу нерселер жасалат экен. Мына фонтан, бүркүттөр, аябай кызыктуу жер да. Силерге ошо мына корооздор ошо бала бакчаларга койсоңор болот экен, балдарга кызыктуу. Пил. Мына кафелердин астына жанагы нан туз менен тозолот го, ошол сыяктуу мынакей колго суу куйган мындай кылып кафенин алдарына коюп койсоңор болчу да экен. Сонун анан эң кызыктуусун карабайсыңарбы? Могул отургучту. Чүкө бетондон жасалган эле чүкө экен. Оригиналдуу көрүнөт экен да. Бул Балкыштын могу тарабында жалаң чүкөдөн бордюрларды тизип коюптур, аябай мындай өзгөчө көрүнөт экен. Жомоктогу каармандар, Балкышта ушул сыяктуу селалар көп экен. Анын буякта да чоң комуздар турат, азыр көргөзөбүз. Буга не турат, азыр аны да көргөзөбүз. Андан тышкары сварочный немелер бар экен, изделиялар. Кроваттар бар экен, качелялар. Бул жерде казан бар экен. Казан. Муну каяка коет, эмнеге коет билбейм, бирок фонтанга эле коюлат го дейм. Бул жерде арстан экен. Арстан. Мынакей мондай отургучтар. Бул жерде да бир текелер, бугулар. Биздин ак илбирс экен. Мына арстандын бардык размерлери. Кичинекей, чоңу. Чоң мекемелерде эшиктин алдында экөө турат го, мындай укмуш көрүп берет. Сүр берет. Анан теке. Тилтеген теке. Кулум, элик. Анан могул жакшы экен. Отургуч. Шаарларга белек кылып, көп отурган, көп жүргөн жерлерге коюп белек кылып берсеңиздер дагы болот экен, идея. Моягы бетон экен, мындай классикалык жакшы кресло экен. Достор, анан дагы бир могу жерде дагы бир кызыктуу неме бар экен. Жер үйлөргө ылайыктуу экен, мына шашлык жасаган. Мына бул жерде шашлык бышырганга биягында эт бышырасыңарбы, эмне бышырасыңар, курдак бышырасыңарбы, мына ушундай печка бар экен. Мындан бекитет экен. Мына астына күлүн чыгарат экен. Бияка шашлыктарды даярдап, сайып алып, бияктан бышыра берет экенсиңер. Биягында мору бар экен. Жер үйүңөр болсо, алып досторуңар менен шашлык жесеңер болчу да экен. Достор, азыр кайтып аткан буга не? Бул Ак кеме повестиндеги Чыңгыз Айтматовдун. Бул жерге дагы карабайсыңар. Китепти кылып жыгачтан бүт баарын окшоштуруп ачылып турган ошо Ак кеме повест китеп ачылып тургандай кылып жасап коюптур. Бияктарын баарын каша кылып, кармап, гүл кылып, таштан төшөп, ушундай бир өзгөчө бир бурч кылып коюптур. Мынакей буга не? Баягы баланы дагы карагыла. Баланын материалына чейин, ичиндеги баланын көздөрүнө чейин жасап койду.
бешик, бурушкан одеялдын темирден ушундай жасап коюптур кызыктуу кылып. Балыкчыда ушундай кызыктуу нерселер көп. Мына шаардын көркүн ачкан ары бери өткөн кишилердин кызыктырып. Мага могу жердеги чүкөдөн тизилген цементтен чүкө кылып жасап бордюр кылган жерлери жакты да. Келип кеткен сайын ошо балыкчынын өзгөчөлүктөрүн, чолпондун өзгөчөлүктөрүн барган шаарлардын чагылдырып көргөзө беребиз рекламадан тышкары. Достор, жанагы айтып аткан чүкөлөрдү мына балыкчыда монтип бордюр кылып койгондо, жолдун жээгине тизип койгондо, эми бул бирөөнүн оюна келген идея болгондо, бирөөнүн идеясын бирөө демилге кылган. Демилге кылганды дагы бирөө колдогон. Колдоп анан ишке ашырып муну ошол мастерлер жасаган да. Ушинтип бизге көрүп берип, көзүбүзгө көрүп берип, ушинтип турат. Шаарларда ушундай жакшы демилге көтөргөн адамдар көп болсун, аны колдогон адамдар да көп болсун, аны ишке ашырган адамдар да көп болсун. Ошентип шаарларыбыз көрккө келе берсин. Мына өзгөчө бордюр балыкчы шаарында.